Кээ бир учурларда көп намаз каза болуп калат. 10 жылдык, 20 жылдык, Алла сактасын, Аллахым баарыбызды намазхан кылсын. Бирок кээде болуп калат. Мында кантип окуйт десе, мында да ушундай кылынат. Биринчи намазым, алгачкы намазым, кийинки намазым деп окуйт. Бирок уламалар жеңил тарикасын айткан, анын баарын айтыш кыйын. Палан жылкы, палан числодогу, палан күнкү намаз айтыш кыйын. Ошон үчүн менин каза болгон намаздарымдын акыркысы, эң акыркысы. Ошонун фажырын окуймун, зухурун окуйм келе берет. Күнүгө акыркысы кете берет. Кемиген сайын ошол намаз акыркысы болуп келе берет. Келип барып 10 жылда барып ошол намаз толукталат. Бул намазды казасын окушлук дагы фарз. Фарз өткөндө айтканбыз, адамдар буга көп маани бербейт. Намазды баштаганымен Кудайга шүгүр дейт дагы жүрө берет. Даватка чыгат, медреседе окуйт, башка жакта жүрөт, бирок каза менен иши жок. Каза менен иши жок. Бул туура эмес нерсе. Каза бул фарз милдет. Ошон үчүн биринчи карз окуш керек. Сен күнүгө намазы менен кошо, фарзы менен кошо казанды окуш керек. 10 жылдык, 20 жылдык казаны бүтүрүш керек. Эртең Аллахтын астына барганда ошол суралат биринчи сага. Ошон үчүн ким тахаджуд окуйса, нафил намаздарды көп окуйса, анын ордуга каза окуган абзел. Казаны окусун дагы, анан окуса 2 рекет, 4 рекет тахаджуд окуп кое берсин мейли. Бирок казаны таштабаш керек. Каза биринчи очурутта эртеге Кудайдын астына барсаң, сен тахаджуд неге окубадың, неге нафил окубадың сурабайт. Неге казаңды окубадың деп сурайт.